Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Зайырбек Сайзимаматов. Көп жылдан берки укалоочу адис. Сиздерге азыр биз висцералдык укалоо түрүн көрсөтүп беребиз. Колубузду майлап алып, укалоочу дененин бир бөлүгүн акырын сылоо жолу менен сылап баштайбыз. Висцералдык массаж бул атайын ички органдарга, ички аппараттарга жасалуучу укалоо болуп саналат. Колду айландырып жатканда сааттын жебесинин багытында айландырабыз. 12 эл ичеги ошо сааттын жебесинде жайгашкан. Ошо 12 эл ичегинин багыты боюнча айландырабыз. Укалоонун пайдалары ички органдардын иштөөсүнүн жакшырышына таасир берет. Пайдалары көп, айта берсек. 12 эл ичегинин, ашказан, ичеги карын, өт, боор, бөйрөк, ошол эле табарсык органдарынын иштөөсүнө чоң таасирин тийгизет. Негизи адамдардын жаш курамына эч кандай чектөө жок. Бир гана оорулуу дегенде кандай? Баягы ички органдарынын ооруларын өтүшүп кеткен күчөгөн мезгилинде массажды жасаганга болбойт. Калгандарына бар жоона, дени сау адамдардын бар жоона жасала берет. Көпчүлүк учурда техниканын сылап сыйпалоо түрүн колдонобуз. Эгерде катуу басым менен жасай турган болсок, адамдын ички органдары назик болгон үчүн жабыркап калуусунан сактанабыз. Жасалуу убактысы 20 мүнөттөн жарым саатка чейин. Өз негизли адамдардын бардыгына сунуштайбыз. 3 айда 10 күн катар массаж алып койсо, бул бардык ооруну алдын алат деген ишеним бар. Бөйрөктүн иштөө кызматын, иштөө функциясын жакшыртуу үчүн помпажный движение деп коет. Колду, алаканды толкун түрүндө иштетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда азыр укалоонун висцералдык түрүн сиздерге көрсөтүп бердим. Кимде ким ички аппаратынан же болбосо ички ашказан, ички карын оорулары менен жабыркаган болсо, же болбосо ошол оорулардын алдын алуу максатында висцералдык массажды алып турууну сиздерге сунуштаймын. Сиздер менен Зайырбек Сайзимаматов.